Кечээ 16 сентябрь күнү Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал курчуган. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына ылайык, тажик тарап саат 6:00 Кыргызстандын чек ара отряддары жайгашкан аймактарды жана калктуу конуштарын миномет менен аткылай баштаган. Бүгүн 17 сентябрга карата абал курч бойдон калууда. Биз бүгүнкүгө белгилүү маалыматтар менен тааныштырабыз. Тажикстан кайрадан макулдашууну бузуп, бүгүн саат 8:50-дөн 8:55-ке чейин Баткен районунун Паскы-Арык тилкесинде минометтон ок чыгарды. Аткылоо саат 8:55-те токтогон. Ал эми өткөн түнү ок атышуу болгон жок. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы билдирди. Буга чейин УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Тажикстандын УКМК жетекчиси Саймумин Ятимов менен ок атууну токтотуу боюнча сүйлөшкөнү белгилүү болгон. Тажик аскерлери кыргыз айылдарында мародёрлук кылып жаткан видеолор пайда болду. Бул видеодо тажик аскерлери Баткен облусундагы интернационал айылын талкалап, мародёрлук кылып жатканын көрсө болот. Мындан сырткары, Тажикстандагы Багдари айылынын тургундары түн ортосунда өз үйлөрүн өрттөп баштаган. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына ылайык, тажикстандыктар мындай кадамды кийин кыргыз тарапты күнөөлөш үчүн атайын провокация катары кылып жатышат. Ал эми президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев тажик аскерлери басып алган кыргыз айылдары бошотулганын билдирди. Түн ичинде атышуулар болгон жок, бирок кырдаал курч болуп турууда. Азыркы учурда тажик тарап менен биргеликте биз чек арада кырдаалды аягына чейин жөнгө салуу боюнча ишти алып барабыз. Бирок кырдаал оор боюнча калууда. Анан жана чек ара айылдарына кирген тажиктер чыгарылды деген сөздөр айтылып атат, чынбы ошо? Ооба, алар чыгарылды кечинде биздин дагы подразделениялар ал жакта иштешти. Саламаттык сактоо министрлиги 17 сентябрь саат 1:30-га карата Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта жаратылгандар жана каза болгондор тууралуу маалымат берди. Маалыматка ылайык, кеминде 24 адам каза табып, жарадар болгондордун саны 103кө жеткен. Алардын көпчүлүгү эми бу жерде ошол атышуу болуп аткандыктан жаран эле ок-дарыдан жаратылган бөлүнөлөр. Анткени бирөөнүн көзүнө, бутуна, колуна, ошондуктан биз бардыгына перискирускка обработканы убагында жүргүзүп, кошумча керек болсо рентген, КТ бүтүн баарын жасап туруп, бүгүнкү күндө 20 больной оорулардын акыбалдары орто, андан жакшы десем да болот. Ал эми Камчыбек Ташиевдин айтымында, чек арадагы кагылышуудан улам каза болгондордун көбү аскер кызматкерлери. Эч кандай бир кооптонууга негиз жок. Бул эми конфликт деген ушундай экен, бул жерде ар дайым жоготуулар болот экен. Биздин жоготуулар негизинен аскер кызматкерлердин арасында болду. Ачык эле айтайын, канча жоготуу болгонун биз дагы деле тактап атабыз, бирок жоготууларыбыз көп, тилекке каршы жарадар болгондорубуз да көп. Ал эми чай жарандардын арасындагы жоготууларыбыз азыраак болду. Аз эле болду деп айтсам болот, себеби дегенде биз аларды убагында эвакуация кылып алып чыгып кеткенде мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан сырткары жаңжал болуп жаткан аймактардан 136 миңден ашык адам көчүрүлдү. 16 сентябрь күнү таңкы саат 6 чамасында Баткен облусунун Баткен, Лейлек райондорундагы кыргыз-тажик чек араларынын куралдуу кагылышуусунан улам жергиликтүү калктын коопсуздугун камсыз кылуу максатында тургундарды эвакуациялоо башталган. Баткен облусунда эвакуацияланган жарандарга тамак-аш, гигиеналык каражаттар топтому жана жууркан төшөктөр жарандык коргонуу кызматтары тарабынан жеткирилүүдө. Ал эми буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан 400 тонна азык-түлүк гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришти. Жеринде ОКМдин кызматкерлери, Кызыл Ай коому, чек арасыз дарыгерлер коому жарандарга медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүүдө. Кечээ Бишкекте президенттин катышуусу менен өлкөнүн коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү. Жыйынга күч органдарынын жетекчилери катышты. Жыйындын аягында мамлекет башчы тиешелүү түзүмдөргө чек арадагы абалды курчутпоо жана жабыркагандарга жардам берүү боюнча тапшырмаларды берди. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. По итогам заседания президентом даны конкретные поручения нашим государственным органам, силовым структурам. В первую очередь обеспечить безопасность населения, второе обеспечить суверенитет нашей страны и другие меры по оказанию первой необходимой медицинской помощи пострадавшим, а также оказать гуманитарную помощь людям, которые, оставив свои жилые дома, находятся в пунктах приема далеко от своих домов. Ситуация находится под контролем президента и государственных органов.
Кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышта жабыркаган Баткен облусуна жана кагылыштан улам аргасыз жер которгон адамдарга гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү уланууда. Гуманитардык пункттар Бишкек, Ош жана өлкөнүн бардык аймактарында ачылды. Ал эми 16 сентябрда кечке жук Бишкектен Баткенге 67 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Анын ичинде азык-түлүк, күнүмдүк жашоого эң керектүү буюмдар, жеке гигиена каражаттары жана башкалар. Бишкек мэриясы дары-дармектер унаа менен жибериле турганын маалымдады. Ошондой эле чек арадагы жаңжалдан жарадар болгондорго кан чогултуу абзел. Кыргызстандын аймактарындагы кан тапшыруу борборлору иштеп жатат. Кан тапшырууну каалагандар паспорт, айдоочулук күбөлүк же аскер билети менен келип кан тапшырса болот. Акыркы маалыматтарга ылайык, эки өлкөнүн УКМК башчыларынын сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Жолугушуу Тажикстандын Исфара районунда болуп жатканы белгилүү. Бирок ага карабастан тажик тарап 11:15 Достук айылын 3 миномет менен аткылоодо деген маалыматтар келип жатат. Акыркы келип түшкөн маалыматка ылайык, тажик тарап Ош облусунун Алай районундагы чек арачыларга ок атты. Саат 12:37 миномет жана артиллериялык курал менен Тешик Таш, Карамык жана Каралдыбы айылдарындагы кыргыз чек арачыларынын позициясын аткылай баштаган. Бул аткылоодон улам Алай районунун 5 айылынын тургундары эвакуацияланды. Биз чек арадагы маалыматтарды ыкчам берип турабыз. Биз менен болуңуз.